Кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда соңку 3 жылда түшүндүрүү иштерине өзгөчө басым жасалды. Кыргыз жараны түшүнүгүн, жалпы эле документтин түпкү магызын коомчулукка кеңири жайылтуу боюнча иштер жүрдү. Жерлерде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге атайын окутуулар уюштурулду. Учурда өлкөнүн көп этностор отурукташкан 23 районунда элдин ынтымагын бекемдөө, эне тилди өнүктүрүү жана мамлекеттик органдарга болгон ишенимди жогорулатуу боюнча концепцияга камтылган иштер жүргүзүлүүдө. Эми ишенимдүү кадамдарга кезек келди. Азыр эми ошол жерлерде ошо окутулган жергиликтүү бийлик органдары менен, ошо социалдык кызматкерлер менен биргеликте ошол азыр эми билим берүүдөн, ошо окуучулардан, жаш жеткинчектерден баштоо бул кыргыз жараны кимдеп, мен кыргыз жаранымын деген түшүнүктү түшүндүрүү болуп саналат. Жарандар билимдүү ар тараптан өнүккөн болсо мамлекет да күчтүү болот. Эң негизги маселе билим берүүдө деген жыйындын катышуучулары жарандык билимдин сапатын жакшыртып, азыркы ааламдашуу дооруна төп келе турган жаңыча көз карашта ой жүгүрткөн билимдүү жарандарды калыптандырууга мезгил келгенин белгилешти. Айыл чарбаны көтөрүшүбүз керек, экономиканы, экологияны, туризмди көтөрүш керек деп отурдук да. Бирок эң негизги маселе билим берүү экендигин көпчүлүгүбүз түшүнгөн жокпуз. Ошол айыл чарбада дагы, экономикада, туризмди, ошонун башы, медицинанын да башы бүт баары билим берүү келип такалат. Жакшы билим берүү болбосо, жакшы адисти чыгара албайсың. Жакшы адис ал жанакындай жакшы программаларды жаза албайт дагы, аткара да албайт. Бул жагынан билим берүү мекемелери колдоно турган атайын усулдук 2 программа иштелип чыкты. Алар жыйындын катышуучуларына тааныштырылды. Анда жөнөкөй жарандар менен мамиле түзүү, сүйлөшүүдөн баштап жарандык билим берүүнүн багыттары кеңири камтылган. Азыр биз билим берүүдө негизги фокус кылып атканыбыз ошо сапатын, мазмунун, жарандык билимдин, гражданское образование деп коет го, жарандык билимдин сапатын башкача кылып берип, ошо жаңы 21-кылымда маанилүү боло турган маселелерди чече ала тургандай жаранды тарбиялаш керек болот. Билим берүү министринин орун-басары бул багыттардагы иштерди жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк бар экенин билдирди. Азыркы 12 жылдык билим берүү системасына өтүп атканыбыздан өзү дагы бул жалпы дүйнөлүк ошол орто билим берүү системасында мазмундан артта калбайлык деген аракеттерибиз. Биз бул сөзсүз аткара алабыз. Биздин күчүбүз жетет деп ойлойм. Билим берүү системасындагы ушул багытта иш жүргүзүп аткан адамдардын баарысы. Муну менен катар жарандардын шайлоо укуктарын пайдалануу багытында да маселе талкууланды. Борбордук шайлоо комиссиясы санариптештирүүнүн алкагында санариптик технологияларды колдонуу менен бирге жарандардын шайлоо жоопкерчилиги жана укуктарын камсыздоо аракетин көрүүдө. Ар бир жаран сөзсүз эле мисалы шайлоо участогунан алыс болуп кала турган болсо, телефон аркылуу эле кайсы жерде болбосун, чет өлкөдө болобу же башка жерде болобу, ал ошонун конституцияда бекитилген укугуна колдонуп туруп, өзүнүн шайлоо мүмкүнчүлүгүн колдонууга, ошол жаатында бүгүнкү күнү иш чаралар алып барылып атат. Кыргызстан көп этностуу өлкө, 80ден ашык улуттун өкүлдөрү ынтымак ырашкерликте жашайт. Ынтымакты бекемдеп, улутуна, дини менен тилине, социалдык жана аймактык таандыгына карабай бир түндүктүн алдында биригип, камыр жумур болуп жашап келет. Бул багыттагы иштерди жаңыча нукта ишке ашыруунун жолдору кыргыз жараны, жарандардын өзүнүн таануусун өнүктүрүү концепциясына камтылган. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.